ата-эне бар го, баласын намаз окубаса дагы, арак ичсе дагы, уурлук кылса дагы, дүйнөдөгү эң начар адам болсо дагы, баласын не дейт? Баласын жактайт, жакшы көрөт. Хаджаж бин Юсуф деген падыша 120 миң адамды муздаган да, өлтүргөн. 120 миң адам. Өлөр кезинде апасы айткан экен: "Ай балам, сен акыретте акыбалың кандай болор экен? Ушунча адамды жанын кыйдың" дегенде, жанагы адам айтат экен: "Апа, эгер кыямат күнү Аллах Таала менин каяка барарымды сага табыштап койсо, айт балаң каяка барсың десе, сен не кылар элең?" десе, "Албетте балам, сен эми аяп тозокко түшпөсүң, бейишке түшсүң дейт элем да" десе, "Апа, анда сиз ойлонмоңуз, Аллах Таала сизден 99 эсе көбүрөөк мээримдүү" деген экен. Апа гана жактайт. "Жок балам, мен балам андай кылбайт, мен балам күнөөлүү эмес, мен балам таза." Баласын жактап, түнү күнү дуа кылып жүрө турган бул ата-эне. Ошон үчүн биз аларды дагы ушундай сыйлашыбыз керек. Эч качан ата-энеден капа кылып койгон болсок, эгер бир себептер менен кечирим сураган бул даража болот. Ата-энеден кечирим сурап, мен бир сурап коем, эми кабыл кылса кабыл кылат. Текебирчиликти ата-энеге кылбашыбыз керек. Алардын сөзүнү жүрөккө түйүп албашыбыз керек. Капа кылган, мени урушкан ата-эне. Урушат да. Акысы бар.